сабак. Саламатсыңарбы 2 класстын окуучулары. Силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Азыр кыргыз тили сабагы. Сабакты ушул ыр саптары менен баштайлы. Эне тилде эркин сүйлөө менин максат тилегим. Көңүл коюп сабактарга көп нерсени билемин. Деп сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отургула. Сабакта көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Теле сабак. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Эмнелерди көрүп турасыңар? Бул жерди кандай атасак болот? Оба, жайлоо. Бул терезедеги эмне? Туура, аяз. Бул сүрөттү эмне кылды? Оба, боёду. Бул кайсыл шаар? Туура, Бишкек шаары. Бул сүрөттү бала эмне кылды? Оба, өтүгүн кийди. Жакшы, эми бул сөздөрдүн жазылышына көңүл буралы. Жайлоо, аяз, боёду, Бишкек, кийди. Жакшы, эми бул сөздөрдүн жазылышынан эмнени байкадыңар? Оба, жайлоо деген сөздө созулма үндүү тыбыш бар экенин. Созулма үндүү тыбыштарды жазууда канча тамга жазылат? Оба, 2 тамга жазылат. Жакшы. Дагы эмнени байкадыңар? Йоттошкон тамгалар катышкан сөздөр бар. Алар аяз, боёду. Бул сөздөрдүн жазылышы туурабы? Оба, туура. Эмнеге таянып туура жаздык? Йоттошкон тамгалар айтылганда 2 тыбыш угулуп, жазууда 1 гана тамга жазылат. Азаматсыңар. Балдар, дагы эмнени байкадыңар? Оба, Бишкек деген сөз баш тамга менен жазылганын жана сөз кайсыл учурда баш тамга менен жазылат эле? Оба, баш тамга менен энчилүү аттар жана ар бир жаңы сүйлөмдүн биринчи тамгасы баш тамга менен жазылат. Жакшы, эми дагы эмнени байкадыңар? Туура, кийди деген сөздө к тыбышынын ки болгон учурун. А эмне себептен ки болот? К тамгасы ичке үндүүлөргө карай ки болуп жумшарган учуру. Азаматсыңар, балдар. Эң сонун. Балдар, дагы эмнени байкадыңар? Туура, жайлоо, боёду деген сөздөр жалаң, жоон үндүүлөр менен жазылганын. Бишкек, кийди деген сөздөр ичке үндүүлөр менен жазылганын байкадык. Азаматсыңар, балдар. Сөздөрдү жазуу менен биз өтүлгөн темалардын баарын кайталап алдык. Дайыма жазууда эрежелерди эстеп, туура жазууга көнүккүлө. Эми, балдар, ушул сөздөрдүн ичинен кайсы сөздөр кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү атагылачы? Туура, боёду, кийди. Бул сөздөр кандай суроого жооп берет? Оба, эмне кылды? Демек, балдар, биз бүгүн да силер менен кыймыл аракетти билдирген сөздөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөр. Бүгүн сабакта заттын кыймыл аракети кайсы учурда болуп жаткандыгы жөнүндө билесиңер. Аларга туура суроо берүү менен аларды табууга машыгасыңар. Жана ошондой эле
алган билимиңер эмне үчүн керек экендигин түшүнөсүңөр. Балдар, бул табышмактын жандырмагын тапкыла. Сааганга сүтү бар, мингенге күчү бар. Бул эмне? Туура, бул жылкы. Жылкы кандай жаны бар? Туура, үй жаны бар. Жылкы кандай кыймыл-аракеттерди аткарат? Кыймыл-аракетти билиш үчүн кандай суроолорду беребиз? Эстегилечи. Ооба, заттын кыймыл-аракетин билдирген сөздөргө эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолор берилет. Анда жылкынын кыймыл-аракетин атагыла. Жылкы эмне кылат? Чуркайт, кишенейт, чөп жейт, суу ичет, мингизет, оонайт, сүт берет. Азаматсыңар, балдар. Балдар, эми бул текстке көңүл бургула. Жылкы. Жылкы эң сулуу жаны бар. Жылкы суунун тазасын ичет. Чөптү тандап жейт. Анын сүтүнөн кымыз жасалат. Кымызды суусундукка жана дарылыкка ичет. Балдар, бул текст эмне жөнүндө болду? Туура, жылкы жөнүндө. Ал кандай жаныбар экен? Ооба, сулуу, суунун тазасын ичкен, чөптү тандап жеген жаныбар экен. Анын сүтүнөн эмне жасалат? Ооба, кымыз жасалат. Кымызды эмнеге ичишет? Туура, суусундук катары жана дарылыкка ичишет. Жакшы, балдар. Эми, балдар, бул текстте кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдү тапкылачы. Ичет, жейт, жасалат. Бул сөздөр кандай суроого жооп берет? Туура, эмне кылат деген суроого жооп берет. Жакшы. Балдар, кыймыл-аракет кайсы учурда болот? Бул жерде кыймыл-аракет кийин болорун билгизди. Эми ушул сөздөрдү муундарга ажыратып, дептериңерге жазгыла. Ичет, жейт, жасалат. Эми текшергиле. Ичет, жейт, жасалат. Жакшы. Эми, балдар, бул сөздөрдүн муундары кандай муун экенин аныктап, ар бир муундун шарттуу белгисин койгула. И ачык муун. Туура. А эмне үчүн? Сөздөгү муун жалаң үндүү тыбыштан турса, ал ачык муун болот. Чет, туюк муун. Эрежесин эстейбиз. Сөздөгү муун үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаса, туюк муун болот. Жейт, туюк муун. Жакшы. Жа, ачык муун. Эмнеге? Сөздөгү муун үнсүз тыбыш менен башталып, үндүү тыбыш менен аяктаса, ачык муун болот. Са, ачык муун. Лат, туюк муун. Абдан жакшы, балдар. Силер муундар жөнүндө жакшы түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Азаматсыңар, балдар. Дайыма өтүлгөндөрдү эсиңерде сактап, жазуу иштеринде колдонгула. Балдар, эми бул кызыктуу тапшырмага көңүл бургула. Ал метаграмма деп аталат. Сөз к менен башталса, байлайсың ага атыңды. Кыны кошпой окусаң, билгизет жечү ашыңды. Кана ойлонобуз. Атты эмнеге байлайбыз? Туура, казыкка байлайбыз. Анда к тамгасын алып салсак, эмне деген сөз болот? Туура, азык. Эми, балдар, бул кызыктуу тапшырманы карагыла. Төмөнкү сөздөрдү
ырдын маанисине карап сүйлөмдөрдү толуктагыла. Эми текшергиле. Эне тилим кыргыз тили, энем атам сүйлөгөн. Баалап анын ар бир сөзүн бала чактан өйрөнөм. Азаматсыңар балдар. Бул Байтемир Асаналиев агайдын эне тили деген ырынан үзүндү. Бул ыр эмне жөнүндө болду? Туура, кыргыз тили жөнүндө. Кыргыз тилинин ар бир сөзүн баалап, кичине кезиңден баштап сүйүүгө чакырган ыр саптар экен. Эми балдар, бул ырдан ким деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкылачы. Туура, энем, атам. Азаматсыңар балдар. Ким деген суроого жооп берген сөздөр кандай сөздөр? Туура, заттын атын билдирген сөздөр. Абдан жакшы балдар. Балдар, эми бул сүрөттөрдү карап сүйлөм түзгүлө. Урмат бакка жашынды. Эми бул сүйлөм канча сөздөн турду? Ооба, 3 сөздөн турду. Кана атагылачы. Урмат, бакка, жашынды. Жакшы балдар. Эми бул сүйлөмдөн заттын атын билдирген сөздү тапкылачы. Заттын атын билдирген сөздү кантип табабыз? Кайсы суроону беребиз? Туура, заттын атын билдирген сөздөргө ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорду беребиз. Ким? Туура, урмат. Эми заттын атын билдирген сөздү бир сызык менен сызгыла. Эми кыймыл аракетти билдирген сөздү тапкыла. Аны табыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Туура, заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөргө эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолор берилерин билишибиз керек. Жакшы. Эмне кылды? Жашынды. Кыймыл аракетти билдирген сөздүн астын 2 сызык менен сызгыла. Кыймыл аракет кайсы учурда жасалды? Ооба, кыймыл аракет мурда болгондугун билдирди. Азаматсыңар балдар. Эми ушул жашынды деген сөз эмне кылат деген суроого жооп берсе, кандай болот? Туура, жашынат. Анда сүйлөм кандай болуп өзгөрөт? Урмат бакка жашынат. Кыймыл аракет кайсы учурда болгондугун билдирди? Туура, кыймыл аракет алдыда боло тургандыгын билдирди. Эми эмне кылып жатат деген суроого жооп берсе, кандай болот? Туура, жашынып жатат. Анда сүйлөм кандай өзгөрөт? Урмат бакка жашынып жатат. Бул сүйлөмдө кыймыл аракет азыркы учурда болуп жаткандыгын билдирди. Демек балдар, эмне кылып жатат деген суроого жооп берген сөз кыймыл аракеттин азыркы учурда болоорун, эмне кылат деген суроого жооп берсе, кыймыл аракеттин алдыда боло тургандыгын, ал эми эмне кылды деген суроого жооп берген сөз кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн билдирерин эсиңерден чыгарбагыла. Жакшы балдар. Эми балдар, келгиле ордубуздан туруп, бул кыймыл аракеттерди жасайлы. Ордубуздан басабыз. Секиребиз. Ордубуздан чайпалабыз. Колубузду көтөрүп чабабыз. Айланабыз. Башыбызды эки жака бурабыз. Бийлейбиз. Азаматсыңар балдар. Эми бул эрежени карагыла. Заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөргө эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолор берилет.
Ойлонобуз. Кайсы учурда бул эреже колдонулат? Туура, заттын кыймыл-аракетин табууда колдонулат. Кандай суроолордун негизинде кыймыл-аракетти табат экенбиз? Ооба, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат. Жакшы. Эми балдар, кыймыл-аракеттин кайсы учурда болуп жаткандыгын кантип билебиз? Туура, суроолорду берүү менен кыймыл-аракеттин кайсы учурда болуп жаткандыгын билет экенбиз. Анда кыймыл-аракет азыр болуп жатса, кандай суроо берилет? Ооба, эмне кылып жатат деген суроо. Ал эми кыймыл-аракет кийин боло турган болсочу, кайсы суроону беребиз? Ооба, эмне кылат деген суроону беребиз. Ал эми кыймыл-аракет аткарылып бүтсө, кандай суроо берилет? Ооба, эмне кылды деген суроо берилет. Эң сонун балдар, силер кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдү жакшы түшүндүңөр деп ойлойм. Бул алган билимиңерди эсиңерде бекем сактагыла. Балдар, эми сабагыбызды кайсынысы ашыкча деген оюн аркылуу жыйынтыктап алалы. Кайсынысы ашыкча? Ким, эмне, эмне кылып жатат, эмне кылды, эмне кылат? Туура, бул суроолордон ким, эмне деген суроолор ашыкча. Эмнеге? Анткени ким, эмне деген суроолор заттын атын тапканга берилет. Ал эми эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолор заттын кыймыл-аракетин табууга жардам берет экен. Секирди, чуркады, берди, алат. Ушул сөздөрдүн кайсынысы ашык? Туура, алат деген сөз ашык. Эмне үчүн? Анткени алат деген сөз эмне кылат деген суроого жооп берет. Калган секирди, берди, чуркады деген сөздөр бирдей эмне кылды деген суроого жооп берди. Жакшы балдар, азаматсыңар. Эми балдар, бул ийгилик баскычы. Келгиле, өзүбүздү баалап көрөлү. Биринчи баскычка мен кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдү билем деген окуучу чыгат. Экинчи баскычка ал сөздөрдү өз алдынча таба алам деген окуучу чыгат. Үчүнчү баскычка кыймыл-аракеттин кайсы учурда болуп жаткандыгын аныктай алам деген окуучу чыгып ийгиликке жетишет. Баарыбыз бул ийгиликтин баарын багындырды деген ойдомун. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тили сабагыбыз аяктады. Силер менен бир сабак бою бирге болгондугума абдан кубанычтамын. Көңүл буруп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.